Айлананын негизги элементи бул борбору. Борбору ушул айлананын так ортосунда белгиленет. О деген сан менен белгилейбиз. Андан кийин ошол айлананын борбору жана айлананын четки чекитин туташтырган кесинди бул радиус болуп эсептелет. Мисалы үчүн ОН деп белгилеп койсок, ОН бул радиусу. Ошондой эле айлананын кийинки элементи бул диаметри. Диаметр борбору аркылуу өткөн айлананын эки чекитин туташтырган кесинди. Мисалы үчүн бул кесиндини BD деп белгилеп койсок, BD бул диаметри, айлананын диаметри деп эсептелет. Андан кийин айлананын эки чекитин туташтырган кесинди. Муну биз CN деп белгиледик. CN айлананын хордасы деп аталат. Айлананын эки чекитин туташтырган кесинди бул хордасы болот. Айлананын эки чекитин туташтырган бөлүгү бул жаасы деп аталат. Жаасын биз К жана М деген тамга менен белгилесек, КМ бул айлананын жаасы деп аталат. Айлананын негизги элементтери ушулар: